силерге ыраазычылык билдиргим келип отурат. Анткени коомчулукта ушул темадагы орчундуу маселелер көпчүлүк учурда жетпей калып, түшүнбөстүктөр дагы болуп келет. Ошон үчүн сиздерге терең ыраазычылык билдирем. Бул 12 класстык билим берүү моделине өтүү бул абдан жакшы. Негизи биз буга чейин деле 2-3 жылдан бери эле министрлик тарабынан көрсөтүлүп келген, бирок колдоого алынган эмес да. Жогорку кеңештен өтпөй калып аткан. Ал эми президенттин өзүнүн тапшырмасынын негизинде ал киши дагы колдоп, жакшы биздин министрлик түшүнүк бергенден кийин жакшы колдоого алынды. Бунун артыкчылыгы мисалы балдарыбыз бала бакчадан дагы ошол эле теманы тамга таанып жана санаганды үйрөнүшкөн, андан кийин 1-класска келишкен. Азыркы учурда бул колго алынып, азыр эми ушуга өтөбүз деген турабыз. Балдар эми 1-класска келгенде 6 жаштан баштап келишет. Күздөн баштап ошондо 12 жылдык окуу болот, а? Ооба, этап-этабы менен азыр даярдыктар жүрүп жатат. 2024-2025 окуу жылында 6 жаштан баштап балдар 0 класска эмес, 1-класска отурушат. Мурда 0 класстан тамга таанып, жазганды үйрөнүү, анан кийин 1-класска кабыл алчу да. Анан ошондо 1-класска азыр 5-6 жаштагы балдар барып атпайбы? Санаганды жана санаганды негизи бала бакчадан эле үйрөнүп келишет балдар. Ал эми 1-класска келгенде ошол мисалы бала бакчага келген балдар ал жактан да кыйналбайт. Эми айыл жергесинде бала бакчага барбаган деле балдарыбыз бар. Алар ошол мектепке келгенден эле 1-классында ошол нерсени үйрөнүп өздөштүрүп кетишет. Ошондо 2018-жылкы бул жылда ошондо 12-класска барганда да бул эң жакшы артыкчылыгы, өзгөчөлүгүн да айта кетейин. Мисалы 10-11-12-класска барганда балдар өздөрү ошол этаптары менен кетишет да. Мисалы 11-классты бүткөндө кошо сертификатка дагы ээ болушат. Мисалы адистик багытындагы ашпозчу, ошондой эле сварщик да болушу мүмкүн. Ушул жагы дагы каралган. Каралат. Бул кандайдыр бир деңгээлде окуучулардын жөндөмүн арттырууга дагы шактандырат экен. Анан дагы бала бакчаларда атайын мектепке даярдоо тайпалары болчу эмес, атында кандай болгон жатат? Бул жаатында да абдан жакшы. Биз мисалы мына бир 10 күн боло элек биз өзүбүз ошо министрлик тарабынан кат жазып суранып, жалпы облустагы ушул 480 саат боюнча мугалимдерибизди, тарбиячыларыбызды атайын курстан өткөрдүк. Жалпы бардыгы жакшы кабыл алышып, ошол боюнча дагы билимин жогорулатып турушту. Анткени мугалим деген ар дайым билимин жогорулатып, кесиптик чеберчилигин жогорулатуу менен алектенбесе, биз коомдун артта калып калышыбыз мүмкүн. Мамлекет башчысы Садыр Жапаров, ошондой эле билим берүү министри доктор Кендирбаев экөө маектешип отурган учурда өлкө жетекчиси айтты да, мектеп окуучуларын заманбап билим берүү китептери менен камсыздаш керек, билим берүү жабдуулары менен камсыздаш керек деп. Бул жаатта бизде аксаган эмнелерибиз бар? Бул ушул 12 жылдыкка өтсөк, ошол Сингапурдан дагы, ошол чет өлкөдөн дагы биздин ошол жаш өзгөчөлүгүнө жараша китептерди дагы алдыртып, кыргызчага которуп, албетте китебин алдырабыз деген пландары болуп атат азыркы учурда. Ошонун негизинде дагы балдарыбыз билим алышат. Мисалы ошол 12 жылдык боюнча айта кетсек, өзүбүздүн кошуна өлкөлөрүбүздө деле мисалы Өзбекстанда, Казакстанда бул 12 жылдык окуу 7-8 жылдан бери эле ишке ашып келген. Ал эми бизде ушул жакшы эле көтөрүлүп чыккан, бирок эмнегедир жогорку кеңештен колдоо таппай келген да. Анткени ушул балким түшүндүрүү жагынан да аксадыкпы же түшүнгүлөрү келген жокпу эмнегедир. Эми буйруса ушул ишке өткөн турабыз. Буйруса китеп маселеси да чечилип, кененирээк жетет экен анда окуучуларга. Жакшы. Будан биз ата-энелер чоочулабай деле койсо болот, Мисалы, азыркы учурда 0 класста окуп жатса, ал 1-класста эсептелип, азыркы 11-класстар 12-класста эсептелип калат. Кээ бир чоочулаган ата-энелерибиз бар экен да, биз убакыттан уттуруп калабыз, балдар жөн эле мектепке убактысын коротуп койбойбу деп чоочулагандар бар экен. Ошондой учурлар болуп жатат, бирок туура түшүнүш керек да. Биз негизи коомчулук өзү ушул жаңы нерсени кабыл алуудан аксайбыз да, анткени эски нерсеге көмүп калганбыз, көз карашыбыз да эски нерсе менен калыптанып калганда, анан кандай гана бир жаңылануу иш болсо, критикалап көп чыгабыз. Ал эми бул жерден эң жакшы кайра ата-энелер өздөрү утат.
Мисалы, балдар 6 жаштан окуп, анан айрым учурларда жүрүп атат, 19 жашта балабыз окууну бүтүп калабы депчи. Эч кандай 19 жашында бүтпөйт, ошол эле 17-18 жашында бүтөт окуучулар. Анан дагы эң артыкчылыгы, мисалы, бала окуу жайга тапшыра турган болсо, ошол багыт менен окуйт. Ал эми айылда кала тургандар болуп калат. Шарты окуганга келбей калса дагы мектептен эле бир ушул адистикти алып чыгат да, кесиптик адистикти. Ашпозчулук болобу, сварщик болобу, чач тарашпы, бул дагы эң жакшы нерсе. Туура кабыл алыш керек. Анан сиздерге дагы ошо суранып кетет элем, ушул нерсени жалпы коомчулукка дагы эфир аркылуу дагы өзүңүздөрдүн социалдык баракчалардан дагы ошо область аймагындагы элибизге кененирээк жеткизсек. 10-чу, 11-чи, 12-чи класстын окуучулары атайын адистештирилген сертификаттарга ээ болот деп этикпи? Мына ушул кесипке багыттаган ошол эле чач тарач билимин алууда атайын адистерди чакырып калган дагы кандай этап менен алгач азыр нулевой класс жоюлуп, 1-чи класска келген ошол этап менен анан өзүнүгү менен кете берет бул жагда. Акындык менен программа боло берет. Жөнгө салынат, Сиз да айта кетсеңиз, кененирээк токтолуп, жалпы көрүүчүлөргө. Жалпы көрүүчүлөргө ушул туура эле кабыл алсак деген ойдомун. Анткени бул абдан жакшы, ата-энелер үчүн дагы, мугалимдер, окуучулар үчүн дагы абдан жакшы. Анткени алар эгерде кандайдыр бир жогорку окуу жайга окуй турган болсо, ошо 10-чу, 11-чи класста эле ошол багыт менен ошол предметти тереңирээк окуй баштайт. Ал эми жанагындай кесиптик жагына кете турган болсо, аны дагы ошол мектептен эле өздөрү ушул 3 багыт боюнча кандайдыр бир кесиптин ошол алгачкы этаптарынан түшүнүк алышат окуучуларыбыз. Бизде буга чейин практика жүзүндө өтүп келген кесипчилик лицейлерибиз бар, мына ошол лицейлердин багытында болуп калат экен демек, Ооба, ал лицейлерге деле азыр көпчүлүк окуучулар деле тартылбай калган да. Эмнегедир ал жакта дагы окуучулардын саны абдан аз. Ошон үчүн бул жагы дагы туура эле деп ойлойбуз баардыгыбыз. Жакшы, ыраазычылык билдиребиз анда Салтанат эжеке, сизге таң эрте келип убактыңызды бөлүп бергениңиз үчүн. Жалпы телекөрүүчүлөрүбүзгө кайрылуу айтсаңыз болот. Сизге эркин микрофон берели. Урматтуу ата-энелер, жана жалпы эле бизди угуп жаткан, көрүп жаткан өзүбүздүн область аймагындагы угармандар, ушул нерсени өөн учурабай, жакшы түшүнүк менен кабыл алып, колдоп берсеңиздер, анткени бул окуучулар үчүн дагы, жалпы эле коомчулук үчүн, ата-энелер үчүн абдан жакшы. Мисалы, биздин республика боюнча азыркы учурда 0-чы класста 100 миңге жакын окуучулар бар экен да. Анын ичинен биздин Талас облусунда 4000 окуучубуз окуп жатат. Ал эми бала бакчаларда жалпы ушу 480 саат боюнча 1992 окуучу окуп жатат да. Жылда эле бир аз эле 300-400 баладан айырма болот, бирок жылдан жылга балдардын саны өсүп атат, калктын дагы саны өсүп атат. Ошон үчүн ушундагы туура кабыл алып, балдарыбыз балким 2024-25 окуу жылда азыр 4000 окуучу окуп жаткан болсо, 4300, 4400 болушу мүмкүн. Ошондо дагы чоочулабастан эле балдарыбызды 1-чи класска алып бара берсеңиздер болот. Ошол эле бир жылдын ичинде балдарыбыз окуганды, санаганды дагы үйрөнүп калат. Туура түшүнүү менен кабыл алууңуздарды суранабыз. Билим жаатында жакшы жаңылыктар менен гана күбө бололу. Ишиңиздерге ийгилик каалайбыз, дем күч каалайбыз. Ал эми дагы биздин коногубузду тааныштыра кетели. Бүгүнкү биздин студиябыздын коногу Талас билим берүү усулдук борборунун жетекчиси Салтанат Бейшенова эжекебиз болду. Ал эми биз болсо эфирибизди алдыны